Илим жана зикир. Зикир 67. Айша радиаллаху анха айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир түнү төшөгүнө жатарда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, эки алаканын үйлөп, анан алаканын жеткен жерине чейин денесине сүртөт болчу. Оболу башынан баштайт эле, анан бетин, анан бүткүл денесин 3 жолудан кылчу. Айша радиаллаху анха айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир түнү төшөгүнө жатарда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, эки алаканын үйлөп, анан алаканын жеткен жерине чейин денесине сүртөт болчу. Оболу башынан баштайт эле, анан бетин, анан бүткүл денесин 3 жолудан кылчу. Айша радиаллаху анха айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир түнү төшөгүнө жатарда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, эки алаканын үйлөп, анан алаканын жеткен жерине чейин денесине сүртөт болчу. Оболу башынан баштайт эле, анан бетин, анан бүткүл денесин 3 жолудан кылчу. Абу Дауд.